Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Каналыбызга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Мексикада дайынсыз болуп жаткан кыргыз жаранын издөө улантылууда. Мексикада дайынсыз жоголгон кыргыз жаранын издөө иштери уланууда. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, Кыргызстандын АКШдагы чет өлкөдөгү мекемелери Мексиканын АКШдагы элчилигинин, Россия жана Казакстандын Мексикадагы элчиликтеринин көмөгү менен кыргызстандыкты издөө боюнча зарыл ыкчам иш-чараларды жүргүзүүдө. Мексиканын ыйгар муктуу органдарына кыргыз жаранын издөөгө көмөк көрсөтүү өтүнүчү менен кайрылуулар жөнөтүлдү. Маалыматтар боюнча изделип жаткан жаран Мексиканын Канкун шаарында болгон жана Кыргызстанга учуп келүүнү пландаган. Тышкы иштер министрлигинен билдиришкендей, учурда Кыргызстандын АКШдагы чет өлкөдөгү мекемелери дайынсыз жоголгон жарандын жакындары менен байланышта. Буга чейин коомдук ишмер Ассоль Молдокматова кыргызстандык Жаныбек Жакыпов 29-декабрда Канкун шаарына учуп кеткенин, 30-декабрда апасы оор абалда деген маалымат уккандан кийин билет алып, Бишкекке аттанган боюнча дайынсыз болуп жатканын жазган. Урматтуу Москвадагы мекендештер, Кыргызстанга жүк салууну каалап, бирок кимден жиберүүнү ойлонуп жаткан болсоңуз, биз сиздерге ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Бул ишкердин аты жөнү Зайырбек Маматкаримов. 12 жылдан бери иш алып барган командасы сиздин аманатка кыянаттык кылышпайт. Кыргызстанга салган жүгүңүздү күндүн аптабына же кыштын ызгаарына калтырбастан атайын жүк сактоочу кампасы Бишкек шаары Профсоюз көчөсү 38/1 дарегинде жайгашкан. Жүктү Москванын бардык жеринен өздөрү алып кетет. Алган жүктү Кыргызстандын 7 дубанына жеткирүүнү да кепилдешет. Кыргызстанга жумасына 2 машина жиберилет. Жүк баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдө баланат. Дареги Нижегородское метросу, Перовское шоссе 9, строение 7. Байланыш номерлери +7 926 788 70 70, +7 929 624 63 64. Балбан Амантур Исмаилов 20 000 сом айыпка жыгылды. Дүйнө чемпионаттын жана Азия оюндарынын коло байгесинин ээси, Париждеги Олимпиада оюндарынын катышуучусу Балбан Амантур Исмаилов BMW автоунаасынын терезелерин мыйзамсыз караңгылатканы үчүн айыпка жыгылды. Спортчу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан кармалып, ага 20 000 сом айып пул салынган. Быйыл Кыргызстанда 2,3 миң даана коллекциялык монета чыгарылат. Бул жылы Кыргызстандын Улуттук банкы 2,3 миң даана коллекциялык монета чыгарууну пландоодо. Каржылык жөнгө салуу мекемесинин сайтында маалымдалгандай, алардын баары 10 сом номиналында күмүштөн жасалат. Монеталар боюнча маалыматтар: Тушоо кесүү Кыргызстандын үрп адаттары сериясынын алкагында 1000 даана, Улуу жеңишке 80 жыл тарыхый окуялар сериясынын алкагында 800 даана, Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн негиздеген аталар тарыхый окуялар сериясынын алкагында 500 даана. Чолпонбай Төлөбердиев тууралуу тасма тартылат. Сценарийге сынак жарыяланды. Советтер Союзунун баатыры Чолпонбай Төлөбердиев тууралуу көркөм тасма тартуу үчүн мыкты сценарийге сынак жарыяланды. Буга чейин фильм тууралуу маселе жогорку кеңеште көтөрүлгөн. Анда Камчыбек Ташиев канча каражат болсо таап берерин айтып, Маданият министрлигине маселени чечүүнү тапшырган. Чолпонбай Төлөбердиев 1941 жылы сентябрь айында 19 жашында аскерге чакырылып, согушка кирген. 1942 жылы 6 августта Россиянын Воронеж облусундагы Селявный кыштагын бошотууда душмандын зотун амбразурасын денеси менен жаап, 20 жашында баатырдык менен курман болгон. Мындай эрдик үчүн Төлөбердиевке 1943 жылы 4 февралда Советтер Союзунун баатыр деген наам берилген. Өлкө экономикасынын кайсы тармагында аялдар, кайсынсында эркектер көп? Кыргызстандын экономика тармагындагы кайсы жаатта аялдар, кайсы жаатта эркектер басымдуулук кыла турганын статистика боюнча Улуттук комитет жарыялады. Кыргызстандын экономика тармагындагы кайсы жаатта аялдар, кайсы жаатта эркектер басымдуулук кыла турганын статистика боюнча Улуттук комитет жарыялады. Мекеме Кыргызстандагы социалдык тенденциялар 2019-2023 жыйнагын чыгарды. Ага ылайык аялдар төмөнкү тармактарда көбүрөөк: кыймылсыз мүлк операциялары 100%, калкты саламаттыкты сактоо жана социалдык жактан тейлөө 78%, билим берүү 77%. Эркектер негизинен төмөнкү тармактарда басымдуулук кылышат: курулуш 99%, транспорт жана байланышкан жумуштар жана жүк сактоо 97%, тоо кендерин казуу 94%. 5 000 сомдук акча аукциондо 500 000 рубльге бааланууда. Себеби
Россиялык онлайн тооруктардын бирине номиналы 5000 сом болгон күпүрө коюлду. Анын баштапкы наркы 500 000 рубль. Кыргызстандын Улуттук банкынын расмий курсу боюнча 393 000 сом. Тактап айтканда наркы өз баасынан 79 эсеге көп. Ал банк кызматкерлерин калкты жана уюмдарды банкнотанын жаңы чыгарылышы менен тааныштырууга арналган купюранын төлөм жүргүзүүгө болбой турган көчүрмөсү болуп саналат. Анда үлгү деген жазуусу бар. Отчет катары чыгаруудам. $7300 чогулду туугандар. Мен сиздерге сөз түрдө 30 декабрь 2024 жылга отчет беремин. Махабат, сен Эмбанк не деп чыгат? Сен өзүң озек айтып кетсең, 0554 00 7084 Эмбанк номери Махабат бу деп чыгат. Ушундай кайрымдуулугуңуздардан токтотпоңуздар, аябай чоң бир жардам кылдыңыздар бунусунда. Сөз түрдө бүгүн көрүп турган болсоңуз, анда терминалга барып туруп Эмбанкты тандап туруп ушул кыз озек айтып берди сиздерге. Ошол Эмбанкка өзүңүздөрдүн ыхсаныңыздарды салып, сөз түрдө жардам кылып кетсеңиздер аябай жакшы болот. Урматтуу бир туугандар, кайрымдуулугуңуздарды токтотпостон бүгүн көрүп турасыздарбы? Мына ушул кыздын акыбалы мынакей караңыздарчы. Боорунан ушундай суюктуктар чыгып, альбикакоз деген диагноз коюлган. Индия мамлекетине пересадка үчүн $40,000 керек эле. Азыркы учурда ушул кызга деп сиздердин аркаңыздар менен $7300 чогулду туугандар. $32,700 калды. Манатыңыздар түшүп атат. Эжекебиздин Сбербанкы Замира Ч деп чыгат. Эжекебиз өзү донор болгон атат. Азыр мен сиздерге атап өткөн реквизиттерге өздөрүнүн реквизити өзүңүздөрдүн ыхсаныңыздарды салып которуп кетсеңиздер болот. Кайрымдуулук кылган ар бир адамга Аллахым ыраазы болгон болсун. Ошол атайын барып, зерикпестен барып терминалга өзүнүн Эмбанк приложениясы аркылуу которгон жана ошондой Сбербанктан чет өлкөдө которгон мекендештерибизге Аллахым ыраазы болсун, эки дүйнө бактылуу болуңуздар. Ушул кыздын ден соолугу үчүн деп өзүнүн кызындай көрүп которуп жаткан инсандарга экеселеп Кудайым сиздерге соопторду берсин. Орусияда бир жуманын ичинде 2 учактын мотору иштебей калды. Орусиялык авиакомпаниялар тейлеген 2 жүргүнчү учактын кыймылдаткычтары абада иштебей калып, кайрадан аэропортко конушкан. Бул авариялык санкциялардан улам учактарды оңдоодо жана тейлөөдө маселе жаралган учурга туш келүүдө. Авиакырсыктарга мониторинг кылган Авиатаршина телеграм каналы эки окуя 2-3 январда катталганын кабарлаган. Маалыматка караганда 3 январда Урал аба жолдору компаниясынын Airbus A321 учагынын сол кыймылдаткычы 4,5 метр бийиктикте иштебей калган. Учак Шарм-эль-Шейхтен Екатеринбург шаарына сапар алган. Бул окуя боюнча иликтөө жүрүп жатканы айтылды. Учактын ичинде 164 адам болгон. 2 январда Northstar компаниясынын Boeing 737 учагынын сол мотору иштен чыккан. Учак 11300 метр бийиктикке көтөрүлгөн учурда кыймылдаткычынан маселе жаралган. Анын ичинде 164 жүргүнчү болгон. Биринчи учакка 6 жыл, экинчисине 16 жыл болгон. Эки учакта тең Америка француз концернине таандык SFM International компаниясынын кыймылдаткычтары болгон. Украинага согуш ачканына байланыштуу АКШ жана Евробиримдик Орусиянын авиа тармагына санкция салган. Өлкөгө авиатеттиктерди ташып келүүгө жана Орусиялык авиатехниканы тейлөөгө тыюу салынган. 2023 жылы 100дөн ашык бала сот жообуна тартылган. Улуттук статистика комитетинин сайтындагы маалыматка ылайык, 2023 жылы 134 бала сот жообуна тартылган. Алардын көпчүлүгү 41 бала тоноо беренеси боюнча айыпталган. 2023 жылы өспүрүмдөр катышкан жалпы 1052 кылмыш катталган. Статистика комитети 2024 жылдын жыйынтыгын чыгара элек. 2022 жылы 140, 2021 жылы 262 бала ар кандай кылмышка айыпталган. Кыргызстанда өспүрүмдөр кармалуучу колония Чүйдүн Панфилов районунда жайгашкан. Ал жерде балдарга мектеп программасынан сырткары кесиптик билимде берилет. Жаза аткаруу кызматынын 2023 жылдагы маалыматында балдар абагында 26 өспүрүм бар. Алардын 13-ü соттолгон, 13-ü шектүү катары кармалгандар. Догдур Гендирбаева аймактарда 12 жылдык билим берүү тууралуу жыйын өттү. Министр Гендирбаева 12 жылдык билим берүүгө өтүү боюнча аймактарда жыйын өткөрүүдө. Бул тууралуу билим берүү министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык 3 январда Ысык Көл облусунун Жетөгүз районундагы Оргочор айылынын Тынаев аттындагы жалпы орто билим берүү мектебинде жыйын өткөргөн. Ага райондун мектеп директорлору, бала бакчалардын жетекчилери, айыл өкмөт башчылары, айылдык кеңештин депутаттары жана
мугалимдер катышты. Жыйынын катышуучулары жалпы билим берүү системасындагы реформалар 12 жылдык билим берүүгө өтүүнүн күнгөй тескейи тууралуу кеп кылып пикир алмашты деп жазылат билдирүүдө. Бишкектеги Аламүдүн дарыясы тазаланды. Бишкек шаарынан агып өтүүчү Аламүдүн дарыясы тазаланды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. 4 январ күнү тазалоо иштерине өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 4 экскаватору, жергиликтүү бийлик тарабынан 2 экскаватор жана 12 хово жүк ташуучу унаа тартылган. Белгилей кетсек, кыш мезгилинде муз тоңуп, суу ташкынын алдын алуу максатында Аламүдүн дарыясынын нугун тазалоо 2024 жылдын 27 декабрь күнү башталган. 4 январ күнү өзгөчө кырдаал министрлигине белгиленген тилкелер тазаланып, аягына чыкты. Механикалык тазалоо өзгөчө кырдаал министрлигинин Бишкек шаардык башкармалыгы жана Бишкек шаардык мэриясынын атайын кызматтары тарабынан жүргүзүлүүдө.